Эстүү аял кандай болот? Көпчүлүк эркектерде чындап эле тандоо маселеси өтө оор. Сырткы келбети, баскан турганы, жайдары күлгөнү, жарык маңдай, анын жылмайып сунган чайы мисалы үчүн. Эң жөнөкөй маселе. Бирок чындап эле аялдарга таандык болгон жакшы сапаттар кайсыл дегенде, эң алгач өз жаратканын тапкан аял. Эң жакшы аял өз жаратканын тапкан аял. Эмне үчүн муну алмар ас-салиха дейт, ал деген сөз Аллах Тааланын талабына жарактуу болгон аял. Аллах Тааланын ыраазычылыгын издеген, ага моюн сунган, анын буйруктарынан чыкпаган, анын мыйзам чектерин чек катары таанып, жаса дегенден жасап, тыйыл дегенден тыйылган аял. Экинчиси өз күйөөсүнө моюн сунган аял. Өз күйөөсүнө кандай моюн сунат? Ал күйөөсү жанындабы, жанында эмеспи, алыстабы, жакындабы айырмасы жок. Ал өз күйөөсүнүн алдында көз карегинде тургандай өзүн сактайт. Сактаган мезгилде күйөөсүнүн малын дагы, пулун дагы, ариет намысын дагы, өзүнүн жанын дагы күйөөсү үчүн дайыма сактап турган аял. Үчүнчүдөн, ар бир кыймыл аракетин жараткандын талабына ылайык жасаган аял. Аны менен кошо өз күйөөсүнө тиешелүү маселени көчөгө көтөрүп чыкпаган аял. Ооба, жашоо болгондон кийин өйдө төмөн, ылдый өйдө жаман жакшы күндөр, кээ бирде идиш аяк кагышып, кээ бирде таарынышып калган учурлар да болот. Бул табият, инсандын табияты. Бирөөбүз сабырдуураак болсок, экинчибиз кызуу кандуураак болобуз. Бирөөбүз азыраак сүйлөсөк, экинчибиз көбүрөөк сүйлөп коебуз. Бирөөбүз эс алганды жакшы көрсөк, экинчибиз иштегенди жакшы көрөбүз. Кудай Тааланын кудурети ушундай, кээде өтө жеңил адам менен оор басырыктуу адамды бириктирип коет. Кээде көп сүйлөгөн адам менен аз сүйлөгөн адамды бириктирип. Бул Кудай Тааланын чеберчилиги. Мына ушундай учурларда дайыма утук менен чыккан үй бүлө кайсыл десек, эгерде ошол үй бүлөдө эстүү аял болгон болсо, бул үй бүлө сөзсүз түрдө утук менен чыгат. Эстүү аял бул эркектин бактысы. Эстүү аял бул бир гана эркектин эмес, керек болсо улуттун бактысы, мамлекеттин бактысы. Эмне үчүн дегенде, ошол эне алдейлеп чоңойткон, жашоонун турмушуна, азап тозогуна чыдап, балдарды тарбиялап, эрезиге жеткирип, коомдун, элдин, мамлекеттин, тилдин, диндин кызматына ылайык кылып, эрезиге жеткире, өзүнүн өмүрүн арнап, күч кайратын жумшап, акырына келген учурда мунун баарынын кайтарымы менин жаратканымдын колунда деп үмүт кылган аял мына ушул эстүү аял.